Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз адабияты сабагынан Алыкул кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы деген темада Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы боюнча кайталоо сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабактын максаты Алыкулдун чыгармачылыгы боюнча бышыктайбыз жана акындын ырлары аркылуу адамгерчиликтин бийик үлгүлөрүнө багыт алабыз. Сабакты баштаардан мурда биз азыркы күнгө ылайыктуу 6 эреже кабыл алсак. Биринчи, мугалимдин сөзүн конт коюп угуу. Экинчи, бош убакта китеп окуу. Үчүнчү, берилген тапшырманы так аткаруу. Төртүнчү, колду тез-тез самындап жууп туруу. Бешинчиден, коюлган талаптардын баарын аткаруу. Алтынчы, улуулардын сөзүн угуу. Кыргыз элинин белгилүү акыны чолпон жылдызы Алыкул Осмонов тууралуу сабак өтүп аткан соң, акындын ырлары боюнча поэзия минуталарын өткөрбөй койсок болбос. Ысык көл кээде жымжырт, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Мынакей балдар, улуу акын Алыкул Осмоновдун ырларынан силер дагы айтсаңар. Балдар, Алыкул Осмонов боюнча түзүлгөн кластерге көңүл бурабыз. Кластерде камтылган өмүрү чыгармачылыгы боюнча тиешелүү болгон сөздөр берилген. Мына ошол сөздөрдүн ар бирине силер өзүңөр түшүнүгүңөрдү кеңири айтып берсеңер. Ата журт жөнүндөгү Алыкул Осмоновдун ырларын окуп отуруп, ар бир адам дал акындын өзүндөй таза сезим менен мекенди сүйгүсү келет. Андай эмесе балдар, Алыкул Осмоновдун калемине таандык Ата журт деген ырды баарыбыз чогуу ырдасак. Чыгуки жолун кыйын түшүрсүн, кыштагатуу борону аруу, сууңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата журт, жол карайын токтой турчу ата журт. Саламатсыңар балдар, бул ырларды унутпастан турмушта колдонуп, пайдаланып жүргүлө. Төмөнкү суроолорго көңүл буруп, ошол суроолор боюнча билгендериңерди ортого салсаңар. Алыкул Осмонов жөнүндө эмнелерди билесиңер? Жана акындын кандай ырларын билесиңер? Сабактын сандар сүйлөйт бөлүмүнө көңүл бурабыз. Бул сандарды жакшылап эске тутуп сактап калабыз. Булар жөнүндө мурдагы сабактарда да маалымат алганбыз. Демек, азыр сандар сүйлөйт бөлүмүнө көңүл бурабыз. 1915 жыл кыргыз элинин атактуу акыны Алыкул Осмонов төрөлгөн жыл. 1925 жыл Алыкул Осмонов Фрунзе шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынган. 1930 жыл акындын Сабат эң алгачкы Кызыл жүк деген ыры басылып, Сабаттуу бол газетасынын сентябрь айында санына биринчи жолу басылып чыгат. 1950 жыл бул акындын дүйнөдөн кайткан жылы. Акын Алыкул Осмоновдун поэзиясына суктанбаган, анын талантына таазим этпеген адам кыргыз арасында жоктур. Дүйнөлүк поэзиянын Байрон, Пушкин, Есенин, Лермонтов өңдүү балбылдаган жылдыздары сыяктуу Алыкул дагы жарык дүйнөдө аз жашады. Өмүр бою өзөгүн сыздаткан оору акыры алып тынды. Акын азыр арабызда жок болсо да, акын өлсө да, анын сөзү өлбөйт. Аны кыргыз эли ар дайым унутпайт. Кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы болуп жанып жүрө берет. Балдар, ар бирибиз Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгын сүйөбүз, аздектейбиз. Ошондуктан силерге тапшырма «Мен сүйгөн акын» деген темада эссе жазуу. Жазда башка жер тийбесин абайла.